Саламатсыңарбы балдар? Ден соолугуңар кандай, жакшыбы? Маанайыңар кандай? Биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыз мекен таануу сабагы. Баарыбыз китеп дептерлерибизди ачып сабакка даярданабыз. Сабактын темасы Өзбекстан. Сабактын максаты биз бүгүн Өзбекстан Республикасы менен таанышабыз. Борбор шаары, архитектуралык эстеликтери, жаратылышы, жаныбарлары жөнүндө маалымат алабыз. Берилген тапшырманы так туура аткарганга үйрөнөбүз. Балдар, бул сүрөттө Өзбекстандын картасы берилген. Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен чектешет. Ал эми бул сүрөттө Өзбекстандын борбору болгон Ташкент шаары жана ошондой эле эң кооз болгон архитектуралык эстеликтери бул Бухара жана Самарканд эстеликтери болуп эсептелет. Өлкөнүн аймагында көптөгөн чөлдөр бар. Алардын белгилүүсү Кызыл кум чөлү. Чөлдөрдө ысык климатка ыңгайлашкан сөөлкө тикен шыбак өсөт. Балдар, билесиңерби? Биздин жерде дагы төө, бөкөн, жейрендер да жашайт. Өзбекстанда дагы ушул жаныбарлар жашайт экен. Бул сүрөттө болсо Өзбекстан шайы кеземелерин өндүрүү боюнча өтө белгилүү. Ал үчүн жибек куптарын өстүрүшөт. Бул сүрөттө жибек кездемелерин көрүп турабыз, балдар. Үйгө тапшырма Өзбекстан Кыргызстан Республикасына Вендин диаграммасын түзөбүз.